Бишкекте Тышкы иштер министрлиги менен Швейцариянын Тышкы иштер федералдык департаментинин ортосунда кезектеги саясий консультациялар өткөрүлдү. Тышкы иштер министрликтен билдиришкендей, Кыргыз делегациясын Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев, швейцариялык делегацияны мамлекеттик катчынын орун басары, Тышкы иштер федералдык департаментинин Евразия департаментинин башчысы жетектеди. Консультациялардын жүрүшүндө тараптар эки тараптуу мамилелердин кеңири спектрин, эл аралык уюмдардын алкагында өзара аракеттенүүнү талкуулашты жана эл аралык күн тартиби боюнча пикир алмашышты. Тараптар ошондой эле эки тараптуу мамилелердин учурдагы абалын талдап, пландаштырылган иш-чараларга пландарды талкуулашты. Бар болгон потенциалды эске алуу менен тараптардын инвестиция тартуу, саясий диалогду бекемдөө, B2B байланыштарын түзүү жана келишимдик укуктук базаны кеңейтүү аркылуу кыргыз-швейцариялык өзара аракеттенүүнү өнүктүрүү боюнча биргелешкен күч аракеттерге даярдыгы ырасталды. Делегациялардын башчылары Кыргызстан менен Швейцариянын 2022-2025 жылдарга өлкө калкынын турмушунун социалдык маанилүү тармактарына багытталган кызматташтык программасынын ийгиликтүү ишке ашырылып жаткандыгын канааттануу менен белгилешти.